Баткен облусунда кыргыз-тажик чек арасында тажик тарап казып жаткан окоптор боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Бул маалыматты президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн тастыкташты. Билдирүүгө ылайык чек арага жакын жерлерге тажик тарап окопторду казып жаткандыгы маалым болгон. Кырдаалды талкуулоо максатында бүгүн 12 август күнү облустагы өкүлчүлүктө күч түзүмдөр менен биргеликте чукул жыйын уюштурулду. Анда чек арада болуп жаткан кырдаал талкууланып, тапшырмалар коюлду. Бул боюнча учурда Тажикстан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Тажикстандын Согди облусунун жетекчилиги менен жакынкы күндөрдө жолугушуу болуп, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Учурда 11 август күнү болгон окуя иликтенип жатат. Анда Лейлек районунун Интернационал айылындагы аймактык оорукананын терезесине ок атуу болгон. Кошумчалай кетсек, бүгүн Баткендин Көкташ айылындагы 4 көчө аймагында Баткен районунун акими тиешелүү укук коргоо органдары тажик тараптын өкүлдөрү менен сүйлөшүү үчүн жолугат. 11 августта Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Майты жергесинде 29 миллион сомдук аткезчилик жүк кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Шарттуу чек арадан 500 метр аралыкта чек арачылары жана УКМК кызматкерлери эки жүк ташуучу унааны жана бир нече жаранды кыргыз номерлүү унаадан тажик номерлүү унаага көмүржүктөп жатканын байкашкан. Чек ара кызматкерлери окуя болгон жерге барышканда алар качып кетишкен. Кыргызстандын бир жараны Кулунду айылдык аймагынын жашоочусу НБ жана эки унаа кармалган. Тажикстандын номери тагылган унаага болжол менен 6-7 тонна көмүр жүктөлгөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жүктүн жалпы баасы 29 миллион сомдон ашык болгон. Тиешелүү документтер түзүлгөндөн кийин кармалган жаран, жүк жана унаалар андан ары териштирүү үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди.